Менин атым Үсөн. 24-кө толдум. Мектепти бүткөндөн кийин агрардык университетке тапшыргам. Аны бүтөрү менен үйгө, өз айылыма келгем. Андан дагы бул жерде туулуп өскөн ата-энем да бул жерде. Менден башка алардын жүлүк таягы жок. 3 айдан бери бука байлай баштадым. Сатсаң жакшы акча болчудай. Хош. Ой, Коста, буккаң таптың ба? Ой, мен саякта кеттир. Сайгактагында жок болуш керек, ал сагыкша үйлөндү дейсиң бе? Былтыр үйлөнгөм. Келинчегимдин аты Чолпон. Чынын айтсам, мага жакшы аялды буйруптур. Татынакай, тың, оокатты кыйын кылат. Менин ата-энемдин сөздөрүн эки кылбайт. Негизи ушинтип бука байлап соода кылалы деген анын ою. Мага эркек болгондон кийин муну мойнума алыш кыйын. Бирок чындыгында эле аркы беркин чабыштырып оокатта тың мага караганда. Анан жакында эле уулду болдум. Атам Актай деп ат койду. Айтыги Таштөбөдөгү Ишмурун акечи. Ким дейсиң? Ишмурун аке. Небереси келинчек алып келиптир дейт. Кайсы? Сүйүнчүлөтүп жибериптир. Ишмурун акечи отом Таш көчөдөгү. Тиги Абдрахман. Ошонун небереси келинчек алып келиптир. Сен менен окуган баласычы. Талайчы жанагы. Болсун. Жөн эле кудалашып алыптырбы же? Жок, ала качып келиптир. Ала качыптырбы? жакшы. Сүйүнчүсүн бердиң ба? Бердим отом, бербегенде анан. Бериш керек. Бул эмне кызым? Ата, бул деген бифштекс. Телевизордан көрүп жазадым. Текиз? Бифштекс. Дагы эмнени ойлоп таптың, бул эмне беле? Кана? Эмне? Кой турчу. Кана. Бул эмне? Не? Жебейсиңби? Жей берсин. Ушуга сүйүнсөң, ал. Эмне жебейсиңби? Сонтама экен. Сага жок болсо мага жагат, мен жейин анда сен. Жей бер. Мурчуңдагай ушуну жеп атканга сүйүнсөң. Ал, эмне жегиң келбейт абы? Сен байкабайлы. Рас болгон тура. Мындан көрө кесме болсо болмок.
Акыркы күндөрү мен өзүмдү Пажанский жактан жакшы сезбей жаттым. Башында ушундай болот го деп этибар албаптырмын. Анын кетпегенинен ооруп калдымбы деп да сарсанаа болдум. Айылга келин болуп келгениме 1 жылдан ашканына карабай, башка келиндерден кеңеш сурагандан тартындым. Кайненемден болсо уялам. Ошентип 1 жумадай жөн эле жүрө бердим. Акыры жакшы сүйлөшкөн кошунам бурулдан сурадым. Жашсыңар. Жакшы кандайсың? Кандайсыз эже? Жакшы. Багаңыз кандай? Жакшы. Сен кайненең эмне тамак жасап бергенсиң? Өлүм баарысың амоктан. Ал эмне болгон шумду экен? Ой, жөн эле этти мясорубкадан өткөзүп эле жасап коесуз. Аны мага жазып берип койчу, э? Мейли. Мен деле кайненем ар кимге мактасын мындай кичине жакшыраак сөз угайынчы. Мейли. Сен өңүңөн асып калгансың. Бир нерсеге капа болуп жүрөсүң. Ой, мен бир нерсе тынчымды алып жатат. Эмне? Пажанский жактан. Женский? Ошондой жайдар эле жүрчү. Ай, могу биздин фапка барып көрбөйсүңбү? Биздин АДКнын кишилери айтат, жакшы көрөт дейт врачтарды. Ай, балам ойгонду. Макул, э? Мен кечке ойлонуп жүрдүм. Медпулка барсамбы же барбасамбы деп. Билбесең дагы ар кыл шумдуктар оюңа келип жаман болот экенсиң. Бирок акырында эмнеси болсо да барайын деп чечтим. Гүлазы карашок келгенге кошулма болот. Мында кой тамак менен бериш керек, суюк тамак менен берүүгө болбойт, ысык тамак менен берүүгө болбойт. Ал айран менен берүүгө болот. Кичине эле каша жасап берсең, аны жеп түгөтүп болуш керек да бала. Аны кайра жылытып берүүгө болбойт. Жашсыңар. Айны кезиндеби? Ооба, өзүндө кире кой. Кире кой. Келе кой. Келе кой. Кимин келинчеги элең? Үсөндүн келинчеги болом. Өйстөбү. Алтыным. Келе кой. Эмне болду анчалык? Кабагың бүркө. Уялбай эле айт кой. Эжем, мен Пажанский жактан келдим эле. Келе кой. Эмне уялып атасың? Уялбай эле сүйлөй бер, алтыным. Бу жерде эч кандай сыртка эчтеке чыкпайт. Врачебный тайна деген болот. Ушул кабинеттен эч качан эч жака эч ким укпайт. Экөөбүздүн ортобуздагы сөз. Мен гана билем, өзүң гана билесиң. Уялбай, тартынбай сүйлөй кой. Бу жерде конфиденциальность деген болот. Муну биз аябай сактайбыз. Биз эмес, медиктердин баары сактайт. Эч жерде мындай сыртка чыкпайт медиктердин арасындагы сөздөр. Уялбай сүйлөй кой, сүйлөй бер. Мен акыркы күндөрү кандайдыр бир выделениялар келип атат. Анан дагы кычыштырып атат. канча өмүр кетти? 1 жумадай болуп калды, андан да ашып калды. Анан ушуга чейин кантип чыдап жүрдүң, алтыным? Эртеле келсең болмок да. Мейлими, бирок эрте келген, дагы эле эртесиң. Азыр көрөйүн, азыр кагазыңды толтурайын, анан кийин көрөмүн. Эч коркпо, абагыңды ач, жакшынакай жаркырап тургунуң. Бир балаң бар да, канча жашыңда төрөгөн болуп каласың ошондо? 20 жашта. 20 жашта. Фамилияң? Мукашева. Мукашева. Атың? Чолпон. Мурун көрүнгөн эмессиң да, биринчи жолу келип атасың да. Ооба. Азыр боюң ооруктай боло элек да. Балаң эмгисесиң. Ооба, эмгисем.
Эми алтыным орекинин баарын кайра келип жазайын. Азыр сени жакшылап туруп көрөмүн. Уялбай, жакшынакай, экөөбүздүн ордусу мен айтканды сен жаса, сенин тилиңди мен алайын, алтыным. Мен колумду жууп келейин, бияка даярданып отуруптур. Отура кой алтыным, азыр мен моорекелеримди толтуруп бүтүрөйүн. Андай деле коркунучу эчтеке жок экен. Кандидоз деп коет муну, эч кандай немеси жок. Бул эч кандай күйөөңө да жукпайт, эч кимден жугуштуу эмес, бул өзүңдөгү болгон оору. Бул көбүрөөк жана антибиотик ичсе, организм ослабить этсе, жана анемия болуп төрөдүм деп атпайсыңбы, анан кичине организмиң алсыз болуп баратканда анан пайда болгон эле оору. Бул эч кандай коркунучтуу оору эмес. Өзүңдө болот, бул эндогенный деп коет, өзүңөн чыгат. Өзүңдөгү микроорганизмдер алы жетпей калганда, анан кийин сырттан кирген эмеге туруштук бере алат. Анемия болгондо болосуң, антибиотикти көп ичкенде болосуң. Иммунитетиң азыр көп эле түшүнөт го, иммунитетиң ылдыйлап кетти деп. А бизде болсо кыргыздар айтабыз да, алсызданып, витамин жетишпей калганда ушундай болот деп. Эчтекеден коркпо, тамакты жакшынакай ичкиниң, балаңды эмгизип, балаң жакшынакай бак. Эже, бунун эч кандай уяты жок турбайбы? Кой алтыным, мунун эч кандай уяты жок. Эч кандай уялбагын. Дагы сен жакшы келин экенсиң, эртерээк келип. Көп эле сага окшогон келиндер ошо уялып жүрө берип, ооруну өлүм ашкера кылат деп айтат да. Жүрө берет, анан күчөтүп ийгенден кийин тиге барам, буга барам, орду жерде кандай кыйналып аткан келиндер. Сен азамат болдуң алтыным. Андан кийин кичинекей эле бир нерсе болсо, келип тургун, анан бооруки дары арзан. Аптекада бардык жерде бар. Мына биздин аптекадан деле алып кетсең болот. 3 эле күндүк. Атайын боорукинде шприци бар, бардыгы жазылган. Билбесең кайра келсең көргөзүп берем. 3 эле күн колдоносуң дагы, бат эле жакшы болосуң. Бирок таза жүргүнүң. Өзүңдү жакшы карма. Ошо алтыным жакшы эле келин экенсиң. Баштаганда эле келип турсаң эле болду, ушинтип эле. Мейли келип турам. Өз ден соолугуң үчүн келип тур алтыным. Болуптур. Түшүндүң да? Кандай шарышты билдиң да? Ооба. Айткан боюнча түшүндүрүп мен ал. Арзан, алтын. Бардык эле аптекаларда бар. Арзаны керек бардык нерсеге. Жакшы бара кой. Жакшы бара кой алтыным. Чындыгында бунун эч коркунучу же уяты деле жок турбайбы? Мен башында эле коркуп жүрө бербей барсам болмок экен. Доктор эже да жакшы эже экен, жакшы кабыл алып, жакшы кеңеш берди. Orada oturup durmasın herhalde. Azatları ölmüyor. Biz de çıktık. Orada oturup durmasın. Ya biz de çıktık. Иштер Кудай жакшы болуп жатат. Күндөн күнгө малдын санын көбөйтүп атабыз. Анан базарга дагы бат-бат барып турам. Базар сайын. Келинчегим эсептеп көрдү. Ушундай калып менен кетсек, Кудай буйруса бир жакшы машинеге акча жетчүдөй. Жаке. Gelme. Ne oldu? Garbaç. İşte bunu. Машинеге алып бара берчи. Справкаларды алып алайын. Үш. Ай Чолпов, болмайсың ертерек. Машина күтіп қалмады. Азыр. Азыр мына.
Амалдарын справкалап алайын. İyi yaz. Качалап келсиң бе киши? Ушуларбы? Aa, Мейли, давай. tezirek gel. Ооба. Дилбай. Бияқты жакшылап бүтүрө бересиз да. Мен кетейин. жарайт. Базарга. Жарайт. Байке, 30'da atarız. Kança var ya? Görüp, üçte görüp. 3 kilo. Kança deysin siz? 25 de. Koşuksın yani. 5 de koşar. Cigin aman beresi. Başına abi. Çıkar atıyor, maşını bırakıyor. Vay bir sen kaptan ne? Помидор, пияз. Міне помидор, картошка деп ойлатасың. Келечек тизмелерди тактап алыш керек болот. Ошо тизмелердин акырына чык, биякта базар жакшы болду деп сүйүнүп бакчысына алып. Hoppa, kеттік жүр. Кайда? Каяка кет. Биякта мен жақсы таныштарым бар, кичине майлап түтөп койгойлу. Аның туура дечи, бирок могу тизмелердеги алып алыш керек болот. Каякта базар эми күн жаап атса шамал болот. Барбай. Көрүп кат деп тырмышып жүрө беребиз. Катын ишин катын кылат. Сен катынсыңбы же эркексиңби? О, Жүрүчү. Айле, досум бар эле да. Айка келеме. Жолуп ташып калып туруп, колтук ташып алып койбойбу. Koltuk taşı baştaş oldular. Öteki bölünmüyor evde. Ne bilinmeydi da o. Aycan joş. Aycan taptapı sürüyor. Al gel al. Men tostumdu kaptırmay aldılar. Gel sök albayım. Ay take, bu sökenger albayt ko. Birden bir alganын көргөн жок. Момура отурат го, алганын көргөн жок. Sökкен алганда да башка чалат да. Чыгантан бери Айт койчу айке. Кана. Айт койчу кандай алчу? Кластердан көрбөс койчу. Таңдал бостон ачсын. Алып койчу. Баягыдай Ала тиле турбайбы. Достор. Сөкем жөнүндө да кичине сөз айта кетпесе болбойт. Туура. Сөкем сооданын башында бир торпок менен эле баштаган. Эми азыр мынтип карагылачы, канча баш болду жаке? Туура, башындачы. Өзүм жүктөп барам да базар сайын малым. Бир торпок салчу. Азыр полный машина жүктөп. О, аябай жакшы болуп турбайбы анда. Жара колдомуптанап жардамыбыз түбөйт. Сөкем жакшы. Эми аял жакшы, эр жакшы дегендей. О, ушу аялдар үчүн бир тос көтөрүп коелу. Аялдар болбосо биз кайдан болот эле, келгиле. Апак аял коелу эми. алга. Бул гитара кимдики? Бул гитара Үсекемдики. Үсекем бүгүн сатып алды. Андай болсо бизге бир куплет ырдап бербейсиңби? Сөке ырдап койсун. Жанер кеткен ырлардан бир куплет ырдап берип коеюн кел. Өзүңдү көргөз эми. Кел, өнөр. Турчу анда мен жанына барып угайын. Кел. Balbal tapçalar
көрсем таштап сен кеттің, ардағым мені дұрықсыз белем, ардағым мені дұрықсыз белем. Азырда ойда елесің тура, сағыныш оттың өзіңе бура. Естесем өткен күндерді, көзімнен жашыма құйылар. Естесем өткен күндерді, көзімнен жашыма құйылар, көзімнен жашыма құйылар. Андан бері күндер өтіп уланып, анем болса жүрегім сені сағынып, жүрегім сыздап кетет сен ойласам. Оны ұмытпай есте жүргін мені дағы, оны ұмытпай есте жүргін мені дағы. Азырда ойлайсың тура, сағыныш оттың өзіңе. Үсен, турбайсыңбы? Малдар сугарбайсыңбы? Азыр. Ай, болбайсың бе? Қандай сөкі? Қандай? Жақсы. Ой. Күрегін беріп тұршы, теге қошыларым сұрап кетіп қалып, кішінің барын чолақ қалды. Тиерді алыр. Имде манайың бас. Имде бір жерің орып атабы. Докторчулук жақтан билбейт белем. Мен орып атады. Жанагы биягымчы зара кылганда агып тажап жүрдү. Анда бирдеме деген дары бар шыза. Иштелип айтпайм, атаң өчкөгө тилимдин учунда эле турат. Кыскасы ошону алып ичсең ошо жакшы жардам берет деп угуп жүрөм да. Каяка атып жүрөсүң? Досум, мун менен тамашалашкан болбойт, эртерээк барып көрүн. Көрүнүш керек, ооба. Дада, келе ғой. Жақсы, келе ғой. Денсаулық жақсы болсын, келе ғой. Келе ғой, отыра ғой. Чоңой атабы? Чоңой атат. Жақсы шығардың ба? Ооба, жақында эле чыгардым. Гүл азықты беріп атасың ба? Ооба, берип атам мен. Жақсы болып қалды ма? Эмне болуп қалды? Көптен бері көрінбейсің. Қабағың қайра эле бүркөлүп, келгенде жарқылдап келіп жүр деп едім. Дағы бірдеке болып кетті. Ооба, эже. Мен Баженский жақтан келдім. Азыр мен карточкаңды алдырайын. Гүлбарчың карточкасын таап келіп берчи. Мукашева. Эмне болду? Эмне болду? Капаланбай, жаркылдап туруп айтып бер, экөөбүздүн ортобузда мурун эле сүйлөшпөдүк беле, эч кандай эч нерсе эч жака чыкпайт. Врачебный тайна деген болот. Бул жерден өзүң деле укпадың, 1,5 жылдан бери эле көнүп деле калдың да. Эч кандай эчтеке бул жерден угулбайт. Экөөбүздүн гана ортобузда болот. Тартынбай болгондой сүйлөй кой. Мен таарсыгым ооруп, көп туалетке барып атам да. Зара кылсам да ооруп атат. Выделениялар көбүрөөк келип атат. Канча убакыттан бери пайда болду бул? Ушу 3-4 күндөн ашып калды го. Эсиңде экен алтыным, эртерээк келипсиң.
Анда эмесе көрөйүн, анан көрүп тургун экөөбүз сүйлөшүп туруп, анан чечелик э. Мен азыр колумду жууп келейин, сен бияка кирип даярданып тургун. Эми чолпон тиги мен мындай объективно карап көргөндө ириң выделениең аябай эле мага жаккан жери жок. Анан кийин азыр мазогун алып койдум. Анан бул карап турсам жыныс жолу менен жуккан ооруга окшоп атат. Коркпо, үркпө, эме кылбай туруп учурбайлык бирдекени. Бирок биз ойлоно беребиз да врачтар, любой нерсени окшоштурабыз, любой нерсени ойлойбуз. Анан азыр эрте. Анализин алып койдум, мазогум чыксын. Бирок күйөөңдү акырын алдап соолап туруп, эмне болгонун сура. Эже кандайчы ошондо күйөөмөн жуккан болобу? Эми мүмкүн. Бирок сен аны тиги жугусту деп коркуп үркпөгүнүң азырынча. Күйөөң менен жакшылап сүйлөш. Эмне болдуң? Айтат да, анча болгон эми. Же анын жүргөн балким тең туштар жанагындай орусча айтканда рискованный адамдар менен жүрүп калса, эмнени күтүүгө болот? 100 грамм жуткандан кийин кандай абалда болду? Каяка барды? Аны тиги неме кылбай чычалабай туруп жакшынакай күйөөңдү алдап соолап жакшынакай түшүнгүнүң дагы анан кийин муну анализге беребиз. Күйөөңдүн анализин берсин, сеникиден экөө чыккандан кийин экөөң тең дарыланышың керек күчүгүм. Бул оюнчук эмес. Бул оору менен ооруп калсаң, кокустан ооруп калсаң, эми оордук дебей туралычы, эрте азырынча. Тигини да айтканга, муну да айтканга. Бирок сен өзүң ушуну оюңан чыгарбай, күйөөңдү көндүргөнгө аракет кыл дагы, анан экөөң тең дарыланышың керек. Мунун последствиясы эң жаман болот. Сен коркпо. Абдан тимеле неме болуп жүрбөй атасың да. Эми эже эмне кылыш керек? Эми сен адегенде күйөөңдү сөзгө тартышың керек. Бияка алып келгениң күйөөңдү. Эже ал өлсө да келбейт. Мен аны билем го. Келбесе анда мен райцентрге направление берем. Мага келбесин билип турам өзүм деле. Анализ берсин, көрүнсүн. Мен сага направление берейин. Күйөөңө алып барып бер. Аны дарыланбасаң мунун последствиясы жаман болот акыры. Төрөбөй каласың ушул бойдон бир бала бойдон. Мындан оорудан айыкпасаң. Пневматичный болосуң. Эң шумдуктай оорулардын баары ушундан калып калат. Анан бирөөң эле дарыланганын эч пайдасы жок. Экөөң тең дарыланышың керек. Экөөң бирдей. Анткени бирөөң дарыланган менен бирөөңөн кайра жугуп атпайбы? Ошон үчүн экөөң тең дарыланышың керек. Анда алып келдиңде направление берип туруп, анан анализди бүт өткөндөн кийин леченияны баштайлык. Анан сен эч кандай эчтекеден коркпо. Мындан айыгат бул. Туура жүрүп, туура дарылансаң эле айыга турган нерсе. Мун үчүн кабатыр болбо. Мен аябагандай ызаландым. Эң жакын адам тебилеп тепсеп кеткендей сездим. Дагы жакшы врачтар адамдардын сырын бек сактайт экен. Болбосо бүт айылга уят болмокпуз да. Апам кайда? Сага эмне жин жейди? Тигиңди ушинтип тамак жасап береби? Эмне деле жатасың? Эй, бети жок. Уятың барбы дейм? Кантип ошондойго бардың? Сен үй бүлөң жөнүндө, мен жөнүндө, балдарың жөнүндө кичине ойлондуңбу дейм? Эмне деп эле өзүң карманчы? Мен карманышым керек экен да, муну карасаң. Сага ушу точно жин тийиптир. Бети жок. Ал ким? Качантан бери барып жүрөсүң ага? Эгер сага үй бүлөнүн кереги жок болсо, бар ошону менен жаша. Аны сага ким айтты? Ким? Мен врачка көрүндүм. Гонорея менен ооруп калыптырмын. Жыныстык жактан жугуштуу оору. Эмне врачка бардыңбы? Айтып бердимби? Кызык го. Доктурга айтпаганда кимге айтмак элем? Сен мага жугусуп турсуң. Кылгылыктын баарын кылсаң дагы кичине коргонбойт белең. Жок дегенде презерватив колдонбойт белең. Болду эми.
Эми экөөбүз тең дарыланышыбыз керек. Доктор дары жазып берди мага. Эгер дарыланбасак тукумсуз болуп калат экенбиз. Эртең тезинен райцентрга баргандагы урологко көрүнгүн. Кандай гана амал таппайын, күнөөнүн баары менде экенин түшүндүм. Эмне бардым эми? Азгыр калданып. Ойбай эскирлер жок. Бүт эле тарсылдак турсулдак болуп калды. Ушуну кантип көрүшөт билбейм эле. Айла жок көрөсүң эле. Ушундан көрө башкасын эле көрбөйлү айла. Мунун эмнесин кантип көрөт? Тарсылдатып. Ой апа, Ия. мен райцентрге барып келейин. Эмнеге? Барып жем алып келиш керек. Юбутум жем бар да. Ой ал жетмек беле. Эмне дейт? Ой жем алып келейин дейт, жем бар десем деле болбой. Барсın. Барсın, барып кел. Андан бери көп күн түн менен алмашып, убакыт акырындан өтө берди. Биздин каармандар бул окуяны унутушуп, өз жашоосун башкалар менен бирге уланта беришти. Үсөн болсо бука байлап өз чарбасы менен алек ачолпон бала бакыраны карап ага чөлөк таяк. Алло, Бауыр, қандай? Жақсы. Мен деген 3,5 тонна уйдун етін бет жібердім. Серік айтып қой, ошо жолдон тосып алсын. Билет алдым, о. Жақсы. Үйгө. Азыр мен докторға барып, справка алып алып барам. Болып тұру? Давай. Салам алейкум. Қандайсың? Маған жаңағы справка керек еді. Жаңағы бірдеме дейді, жаңағы спид дейді. Өзіңер білесіңер. Келсем отырсаңыз. Егер де сіз ушундай справка алам десеңиз, анда бир аз убактыңызды азыр бөлүңүз. Анткени биз ар бир адамга ушундай анализ тапшырган келгендерге ушу оору тууралуу маалымат беребиз. Сиз уктуңуз беле ВИЧ-СПИД деген эмне экенин? Чала уккам. Бир коркунучтуу оору дейт. Медицина тилинде СПИД бул пайда болгон иммунодефицит синдрому деп чечимденет. Жөнөкөй тилде айтканда, бул оору адамдын иммунитет системасын бузуучу инфекция.
эгерде ушу спид менен ооруган адам ар кандай бир жугуштуу ооруларга дуушар болсо, ал ага туруштук бере албай калат. Анткени ал адамдын организминде ВИЧ вирусу пайда болуп, ошо иммунитет системасын буза баштайт. Андан тышкары спид бул борбордук нерв системасына да таасир этет. Ошондуктан спид менен ооруган адамдар ар кандай бир психикалык ооруларга да дуушар болот. Түшүнүктүү. Бирок ал вирус менде кайдан болмок эле? Жанагы справкаңызды эртерээк берсеңиз, бир жакка барыш керек эле. Билесизби? Спидтен эч ким толугу менен коргонгон эмес. Эгерде адам өзүн өзү коркунучка дуушар кылып алып жүрсө, ал адам спид менен ооруп калышы мүмкүн. Андан тышкары ВИЧ вирусу бул өтө жөнөкөй вирус эмес. Бул вирус адамдын организминде көп жылдар бою жүрө бериши мүмкүн, эч билинбей. Сырттан да карап, өзүңүздө ооруган адамды эле билбейт, ооруп атабы же ооруган жокпу. Бирок бул вирус 10 жылдан кийин, же адан дагы көбүрөөк жылдардан кийин ошондо гана бир синдромдорго алып келип баштайт да. Бирок ушул убакыттын ичинде адам, спид менен ооруган адам, башка кишилерге да ушул ооруну жуктурууга ыктымал да. Анда адам өзүн билбей эле бөлөктөргө жугузуп жүрө берет турбайбы? Туп-туура. Спид оорусун 3 жол менен жуктуруп алса болот. Бул жыныстык катнаштан жугушу мүмкүн, кан аркылуу жугушу мүмкүн жана энеден балага жугушу мүмкүн бул оору. Анда эмесе сиз ушу анализди тапшырганга макулсузбу? Анда мен сизге азыр направление жазып берейин. Сиз кийинки бөлүккө барып туруп, ошол жерден ушу анализди тапшырсаңыз болот. Сиз билгендей, биз сизден 2 жол анализ алдык. Экөөнтө тең анализ 10 жыйынтык менен чыкты. Сиздин каныңызда ВИЧ табылды. Албетте, ВИЧтен толугу менен айыкса болбойт. Бирок оорунун өрчүшүн токтотсо болот. Башкача айтканда, дары-дармек колдонсоңор, спидтин пайда болушун бир белгилүү бир мөөнөткө токтотуп турса болот. Сизге оору болуп жатса керек, бирок ушул менен жашоо токтобойт. Турмуш улана берет. ВИЧ менен жашаган адамдардын анонимдик топтору бар. Сиз ошолордун чогулуштарына катышсаңыз болот. Алардын окуяларын угуп, алардан кеңеш сурап, алардан бир жөрөк таяк тапсаңыз болот. Сиз жалгыз эмессиңиз. Сиз ушундай топтор менен байланышып, ошолордон көп кеңеш алсаңыз болот. Сизде ВИЧ болгондуктан сиздин жубайыңызда да коркунуч бар. Мен сизге кеңеш берет элем. Жубайыңыз менен сүйлөшүңүз. Ал да анализ тапшырса жакшы болот. Үсөн. Эми биз экөөбүз шашпай толугу менен маектешели. Биз сиз жуктурган булактарды аныктаганга аракет кылайлык. Мен сизге бир нече суроо берем. Сиз колуңузга келишиче аракет кылсаңыз толук жооп берген, эчтекени жашырбай. Экөөбүздүн ортобузда болгон сөз конфиденциалдуу болот. Эч ким бул сөздү укпайт. Эгерде сиз каалабасаңыз, сиздин диагнозду эч ким билбейт. Андай эмесе уруксат берсеңиз, суроолорун баштай берейин. Сиз баңгизаттарды колдоносузбу же мурун колдончуңуз белем? Мен азыр доктор эмне деп сурап жатканы да эсимде жок. Мен 1 же 2 саат отурдумбу билбейм. Өзүмдү тумандагыдай эле сездим. Бирок мен бир нерсени толугу менен түшүндүм. Мен башка бирөөлөр менен катнашка барып жатып, жуктуруп алыптырмын. Кудай мен ошол үчүн жазалады окшойт. Азыр үйгө барып, чолпону менен сүйлөшүшүм керек. Ага кантип айтам? О Кудай,
ага жуктуруп салбасам экен. Балдарымчы? Алар менен эмне болот? Билбейм. Мага бүт баары эле түштөй сезилип жатат. Жаман түштөй. Мен мындан ары кантип